Ошо бизден балыкчы Баканбаев тараптан автожол реконструкциясы ошо 0-7 чакырымга кызмет бөлүп айтабыз. Мына бул болсо бул балыкчыдан баштап Аксайдын башталышына чейин келет да, автожол. Анан буну болсо экиге бөлгөнбүз да, ошо 0-25ге чейин. Мына бул биринчи бөлүк. Анан экинчиси болсо ошо 25-тен 71 чакырымга чейин. Бул 1А бөлүгү да. Биякта болсо азыр 18 км төшөлдү. Биякта болсо ошо жолдун болсо техникалык параметрлери болсо ошо экинчи категориялык жол. Ошо жолдун тилкелери болсо 4 немеден турат, 3,5 метрден ар бирөөнү турат, ошо 7-14 метр да биякта. Ошондой эле тиги каржылоо була болсо республикалык бюджеттен каржыланат. Биздин болсо ошо заказчиги болсо ошо Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинин ошо жол чарба департаменти. Курулуш убактысы ошо 36 айга чейин деп. Курулуш иш башталганы август айында 2023-жылдан башталган. Ошо немеси биринчи бөлүгү болсо 0-25 немеси декабрдын 23-жылына чейин деп пландап жатабыз. Биз ушуга чейин бүтүрөбүз. Биринчи А бөлүгү болсо декабрь 2024-жы. Жана жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. 71 чакырым. Экинчи бөлүгү болсо бул Арекстрой компаниясы. Балыкчы Баканбаев карап бал автожол реконструкциясы экинчи бөлүгү Аксай Барышкон ошо 71 чакырымдан 141 чакырымга чейин. Ана башталганы болсо Аксай айылынан башталып ошо Барышконго чейин бияктан. Бияк болсо ошондой эле тиги параметрлери болсо экинчи категорияда жол. Жолдун ошо тилкелери 4 бөлүктөн турат. Жол тилкелери болсо 3,5 метрден бияктан. Ошондой эле баардык бул жердин немеси болгун осевой нагрузкасы 11,5-тен салмагына каралганбыз да. Бунуку деле ошол 21-жылы декабрь айында башталды. Аяктоо мөөнөтү болсо 2024-жылы декабрында. Ошондой эле жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. Сен чыгасыңбы 24-тün аягына? Бүтүрөбүз, аракет кылабыз. Бак, прием беребиз, 24-тün аракет кылабыз. Жетиштүүбү баары эле? Алган акчаларды жолго салып атасыңарбы? Башка жака жумшабай элебиз. Алган акчаларды ошо жолго жумшап атабыз. Баары. Жанагы 3,9 миллион сом бактан кетет. Атап калган формасы ушу жолу. Металл 40 сом эле. Металлды да 95 сомго чейин алган учурлар болду. Азыр 66 сомдон болду азыр. Металлчы. Битум да кымбаттап кетти. Основной баягы жолго битум кетет да. Битум да 2 эсеге чейин кымбаттап. Проценттик соотношениемен алганда 35%дан 180%га чейин кымбаттады. Канчадан алып атасыңар битумду азыр тоннасы? Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Безендебиз. Кампайтпа. Вообще кампайтпа. 209. Жок, 209 менен мына алып келип атпайбы? А сен сразу эле айтып атасың 2 эсе кымбат. Андай кылып ата. Чо? Ортодо ал сен баягы мурдакы коррупционный метод менен алып аткан бааны айтып атпайсың. Шакы эле 200'дү кошуп туруп. Былтыр 209'дан алып атабызбы заводдон прямо? Туурабы? Ошондо заводдун өз баасы 209. Анан долговой балыкчы. 400 деп сразу эле. 280-ге чейин барат да. Бул просто сен былтыр жол бересиң. Мен былтыр былтыр мындай болгон да. Былтыркысында биз баа берип атканда 27 сом болчу баа. А былтыр 55 сомго чейин чыгып кеткен. Былтыркы баа. Быйыл болсо азыр заготовка кылабыздын возможность бар. 280ден ашпайт. Келгени жана НДС, жолу, ЖД бияк клубовойдон бери тартып келгени максимум ошо. Ал баягы ширинасы чоңоюп кеткен боюнча карагыла. Хорошо. Эсептеп чыгып мага алып келесиң.